Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылгандар. Сиздер мынакей баяндамаңызда маалымат бердиңиз. 12.241 үйгө турак жайына муктаж болгон биздин жарандарыбыз бар деп. Бирок сиздердин да сайтыңыздарда 70.000ден ашык жарандар кайрылыптыр. Анын такталгандары 24.392 экен. Бирок Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө мындан көппү деп ойлойбуз да. Кандай дейсиз буга? Бүгүнкү күндө турак жайга муктаж болгон биздин жарандарыбыз. Муктаж болгон жарандар азыркы күндө мындан дагы көп. Болсо ошо биринчи этап менен биз ошо үй жокторго ошо муктаж болгон жарандарга ошо шарттарды түзүп атабыз. Кийинки этап менен болсо ошо бул бүт баары тең ошо ресурс менен чектөө коюлган. Кийин каражат оборот ресурста өскөндөн кийин биз ошол чектерди алып баштайбыз да. Мына 70.000 сиздерге кайрылыптыр да. Сиздер 24.000 эле мындайча айтканда обработка кылыпсыздар. Калган 50.000 кандай кезекте турабы же документтери тура эмеспи? Жок, болсо ошо 70.000 жөн эле тиги бизде ошо эки этап болот. Биринчи этап ошо жеке кабинеттин ошо түзүү да, регистрация ошо личный кабинет деп коет. Жөн эле регистрация кылган арызды жөнөтө элек да. Ошо 24.000 жаран ошо арызды жөнөттү. Ошону карадык да. 24.000 адам кезекте тур азыр, Жок, кезекте азыр 12.741. Мына 8.301 үй бүлөгө турак жай менен камсыз кылдык деп атасыздар да сиздер. Мына кайрылгандардын саны үй бүлө мененби же адамдын саны мененби? Жок, 12.241. Бул кредит бул адам саны менен. Кайрылган адам саны үй бүлө менен, үй бүлө. Турак жай менен. Турак жай менен. Турак жай менен камсыз кылуунун каржылоо багыттарын 3 багытка бөлүп атасыздар сиздер, социалдык, анан жеңилдетилген, анан арзан деп. Ушул жарандар мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарда 15 жылдан ашык жалпы иш стажы бар кызматкерлер деп атасыздар. 15 жыл. Иштегенден кийин анын алган укуктуу. Болсо ошо социалдык тармакка кирет. 15 жылдан жогору болсо стажы боюнча бул ошо бизге жарандар көптөгөн арыздар менен кайрылышкан. Ошо стажы көп, ошо мамлекетте көп иштеген жарандарга ошо жеңилдетилген шарттарды түзүп берүү боюнча ошондуктан социалдык ипотека киргизгенбиз. Ушул стажды 15 жыл эмес 10 жылга түшүрсө болобу? Азыркы учурда ошо ким сунуштайт, ким критериясы менен өзүңөр эле чечип алдыңарбы же кандай? Жок, болсо ошо токтом менен бекитилген турак жай программасы ошо менин үйүм 2021-2026 деген. Урматтуу Мурат Жашбекович, мына комитеттин чечимин дагы ушул 10 жыл деп белгилеп койсок жакшы болот эле. Себеби дегенде 15 жыл иштеп анан алган өмүр бою жаш өтүп кетет го. Ушул маселени да бир карап койсок. Анан мунугу экинчи бюджеттик чөйрөдө деп саламаттык сактоо, билим берүү тармагындагылар дагы ушул жарандарыбызга мунугу социалдык жакка которсок болбойбу? 6% деп берип атасыздар да. Социалдыкка 4% деп берип атасыздар. Ошо билим берүү, анан тиги ошо саламаттык сактоо чөйрөдөгү иштеген жарандар тиги ошо социалдык ипотека деген багытка дагы кирсе болот. Ошо критерийге туура келет. Бөлүп коюпсуздар да сиздер. Сиздер мына бөлүп атпайсыздарбы? Жок, алар ошо бюджеттик категорияга кирет да. Жок, ошол кирип атат. Анан эмнеге социалдыкка киргизбей атасыздар буларды? Социалдык категорияда ошо бюджеттик категориялар баары тең кирет. Жок, сиздер мынакей социалдыкка 4% деп берип атасыздар. Жеңилдетилгендерге 6% деп берип атасыздар. Туурабы? Кантип кирет анан бияга? Ошо талаптарга туура келсе, ошо стаж боюнча ошо 15. Ошон үчүн сунуш сиздерге ушул эки тармактагы биздин жарандарыбыздагы ушул социалдык бир багытыңыздарга кошсоңуздар деп атам да, жеңилдетилген эмес, социалдык тармакка деп. Болобу, мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк болот, болсо ошо экономика министрлиги менен чогуу биз иштеп, анан ошо өзгөртүүгө киргизебиз го анда, сунуш болсо сиздерден. Ну,
каржылоонун пайыздык көрсөткүчтөрүн да кайра карап чыгуубуз керек экен. Бюджеттик тармакта көп жылдан бери эмгектенген мына кызматкерлерге жеңилдиктерди берүүдө, мисалы мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон, дагы кандай бир баатыр энелерге мындай карап кайра чыксаңыздар жакшы болот эле да. Ушул да барбы сиздердин мындай пландарыңыздарда? Азыркы учурда ошо биринчи эле этап болуп атат. Кийинки этап менен ошо каржылоо көп болгондон биз киргизе баштайбыз ошо өзгөчө ошо жеңилдиктерди.